27 миң калкы бар Кара Суу шаарында канализация маселеси жолго коюлбаганы маалым. Мындан улам көп катуу үйдүн жашоочулары сууну сырттан ташып ичип, саркындысын кайра эшикке ташып чыкканга мажбур. Ажатканалары да эшикте жайгашкан. Бул өз кезегинде бийик кабатта турган кары картаңдарды жана жаш балалуу энелерди бир топ эле түйшүккө салып келет. Маселе көп жылдан бери көтөрүлүп, жергиликтүү элди нараазычылыкка салган жайы бар. Горшокторубузду көчөгө алып чыгабыз, кичине балдарды утуру чыгарбайбыз бул общественный жерге. Үйдө горшокторубуз бар, горшокторго отургабыз, кайра горшоктор көтөрүп чыгабыз. Ошондой менен кыйналып жүрөбүз. 5 кошкон эл, 85% квартиранттар. Базар жакын бизде. Базарга чыгуу үчүн бизге келип, элдер алып коюп эле Россиялап, ояка бияка кетип квартирант коюп коюшкан. Квартиранттардан эми жакшы жашагандары дагы бар. Эми биздин постоянный пропискадагы жителдерибиздин жаман жашаганы дагы бар да. 5 кол барабар эмес. Мынантип чачып, ояк бияка чачып, мусорларын ыргытып, эми ушулар Кудай буйрса канализация болгондон кийин тазарып, өнүгүп өсүп, жакшы болуп кетебиз деген ойдобуз. Ушу суу проблемасы биринчи орунда канализация боюнча. Суу кээде чыгат, кээде чыкпай калат. Суу чыкпай калган мезгилде биз ташып ичкенге туура келет. Бул домдо ташып ичиш кыйын да. Анан кийин ушу турбаларыбыз эскирген. Мурдакы Союз мезгилинде турбалар ошолор бат-баттан баякындай жарылып кетет, аны ремонттоого туура келет. Анан элдер көтөрүлүп, өздөрү акчасын топтоп ремонттойт, баары эскирген нерсе. Утуру оңдусу дагы баары тез эле иштен чыгып калат экен да. Ошону мамлекет тарабынан карап, бизге жакшы кылып оңдоп берсе, балдарыбыздын келечеги үчүн. Шаардыктарды бул көйгөйдөн куткаруу максатында ири долбоор буга чейин эле иштелип чыккан. Ал үчүн 2017 жылы Европа өнүктүрүү банкынан 5 миллион 300 миң евро бөлүнгөн. Учурда элди таза суу менен камсыз кылуу үчүн суу түтүктөрү алмашылып, жумуштун 90% аткарылганын таза суу ишканасы тарабынан билдиришти. Шаардын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн бөлүнгөн. Бул эми договорлор түзүлүп, жанагы иш кагаздары баары бүткөн. Бүтүп уже биз азыр таза суу менен камсыз кылуу боюнча 95% ишке ашып, азыр суу түтүктөрүн тартып, уже тапшырып жатышат, уже тапшырылып атат. Дээрлик 5 жылдан бери канализация боюнча иш алдыга жылбай жатканы байкалган. Тиешелүү адистердин маалыматында долбоордун документ иштерине эле 3 жыл кеткен. Андан бери ишкананын имараты толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, жумушту алдыга жылдыруу максатында техникалык жактан жаңыланган. Азыр иш этап-этабы менен алдыга жылып жатканы кошумчаланат. Оборудованиялар келди. Канализацияны куруу боюнча ошо Чехиянын Ханза деген компаниясы ошо тендерге катышып ошол утуп алган. Ал тендерибиздин суммасы 2 миллион 209 миң евро. Азыр могу документациялар только айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик башкармасында турушат. Ошолор экспертизадан кол коюлса, бул дагы март айларында уже куруу иштери башталат канализация боюнча. Кара Суу шаарында жер тартыштыгы жогору. Мындан улам канализация маселесине жер табылбай турган. Азыр эми кыргыз-өзбек чек ара келишимдерине ылайык Өзбекстандан Кара Суу шаарына 24 гектар жер өтөрү күтүлүүдө. Муну менен калаада жер тууралуу жаралган көйгөйлөр чечилерин вице-мэр Шавкат Осмоналиев билдирди. 24 гектар жер ушул жерден берет. Биздин очный саржыйнабыз, канализациябыздын орду ушунун жанында эле калып кетет да. Эгер ошол жер бөлүнүп кала турган болсо, канализацияга жер дагы ажыратылат. Кара Суу шаарында бүгүнкү күнгө чейин сулуу жер болгон эмес. 24 гектар боло турган болсо, пландаштырып, элдерге шарт түзүп кетебиз деген ойдобуз. Азыр биздин жерибиз чечилип калса, бизге да жакшы болот. Эмне дегенде, могу Кара Суу шаарын эле агынды жана саркын суулар менен камсыз кылуу эмес. Жана бизге жакын Сарай айыл өкмөтүнүн, Сабай айыл өкмөтүнүн тургундары бар, бизге могу базар бар. Базардагы биз шаарга жартылай караган менен бүт айылына чөйрөдөгү айылдарды камсыз кылсак, где-то 70 миң населенияга чейин барып калат да биздики. Ошолар дагы уже канализация менен камсыз болуп калат кийинки этаптарда. Азыр эми шаарды эме кылып атабыз. Бул эми көп эмеге каралган, көп жылдыкка. Кара Суу шаарында жалпы 387 гектар жер бар. Бүгүнкү күндө аталган жайлардын баары турак жай менен ээленип турат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу шаары.